Бүгүнкү каарманыбыз спорт аламында Кыргызстандын желегин желбиретип келе жаткан Коткелди Жорокул уулу. Анын спорттук карьерасы тээ жаштайынан, тагыраагы 6 жашынан эле башталган десек болот. Ата-энеси жана бир тууган агасынын колдоосу менен спортко аралашып калган каарманыбыз алгач спорттун дзюдо түрү менен машыгып баштаган. Дзюдо менен бир топ жыл электенип 2018-жылы джиу-джитсу жана грэпплинг менен машыгууга өткөн. Каралжар районунда 2009-жылы Шаматов Эмиль агай деген колунда калгам. Ошонун колунда машыгып дзюдо спорттун дзюдо түрү боюнча Шаматов Эмиль агайдын колунда 7 жыл машыктым. 7 жыл машыгып, ал убактарда травмалар болду, башка нерселер болду. Көп деген кыйынчылыктар болду. Анан дзюдодон деле жакшы результаттар болду. Ошол эле жылы 2018-жылы Ошко окуун бүтүрүп, орто окуу жай коллежине тапшыргам, эл аралык коллежине тапшырып, ошол эле жылы спорттун джиу-джитсу жана грэпплинг түрүнө өткөм. Кыргыз Республикасынын заслуженный мастер спорта Төрахан Багынбай уулунун колуна баргам. Барып, 1 жыл машыгып, анын колунда 1 жылдан кийин мен ушу результаттарды кылып баштадым. Коткелди джиу-джитсу жана грэпплинг боюнча Кыргызстандын чемпиону. Кыргызстандын чемпиондугунда жеңишке жеткен соң ага дүйнө чемпионатына жол ачылган. Дүйнө чемпиондугуна алгачкы ирет барганда жеңили узасын тартып калганын айткан каарманыбыз ушул жылдын октябрь айында Испанияда өткөн дүйнө чемпиондугунда спорттун аталган түрү боюнча күмүш медаль тагынып, өлкөбүздүн желегин эл аралык аренада дагы бир ирет желбиретти. Кыргыз Республикасынын джиу-джитсу боюнча алтын медалына ээ болдум. Ушундай эле грэпплинг боюнча Кыргыз Республикасынын алтын жана күмүш медалына ээ болдум десем болот. Ошол эле жылы 2019-жылы дүйнө чемпионатына бардым, жолдомо алып. Абу-Даби шаарына барып, утулуп калдым тилекке каршы. Утулуп калып, кайра ошол эле жылы эл аралык турнирлерди утуп, Кыргыз Республикасынын грэпплинг жана джиу-джитсу боюнча дагы бир жолу жеңдим. Жеңип, дүйнөлүк аренага чыга албай калдым тилекке каршы. Кичине себептер болуп. Ошол 2022-жылы кайра джиу-джитсу грэпплинг боюнча дагы бир ирет уттум. Кыргыз Республикасын утуп, дүйнө чемпионатына жолдомо уттум. Дүйнө чемпионатына жолдомо утуп, Испания шаарына 2022-жылдын 12 октябрь күнү Испания шаарында дүйнө чемпионатына биз чыгып, ошол эле жерден күмүш медаль уттум десем болот. Спорттун грэпплинг түрүнө кызыгуума Төрахан Багынбай уулунун таасири чоң болду дейт Коткелди Жорокул уулу. Учурда өзү да Төрахан Багынбай уулунун колунда машыгып келет. Каарманыбыз азыркы тапта өзү алектенип келе жаткан джиу-джитсу жана грэпплингден башка спорт түрлөрүнүн айырмачылыктарына токтолду. Келип мен дзюдо боюнча машыгуу таппадым десем болот. Мен ошол эле жылы телевизордон Төрахан Багынбай уулу деп джиу-джитсу Азия оюндарында көргөм. Алтын медаль Кыргыз тарыхында жараткан. Анан мен ошолдон баштап мен кызыктым. Джиу-джитсу түрүнө кызыгып, келип машыгып көрдүм. Машыгып көрсөм, мага жакты. Айырмачылыгы бар, албетте. Бул универсальный күрөш деп коет, джиу-джитсу грэпплинг. Бул да стойкадан баштап партелге чейин күрөшөсүң. Күрөшүп, өзгөчөлүгү адамды багындыруу менен жеңишиң керек. Таза. Ошол менен айырмачылыгы болот. Бир топ жылдан бери спортто да, жеке жашообузда да достошуп келебиз деген Нурсултан Уланбек уулунун айтымында. Коткелдинин спорттогу ийгиликтеринин аркасында койгон максатыма жетем деген өжүрлүгү турат. Коткелди экөөбүз так айта албайм, канча жылдан бери доспуз деп, бирок көп жылдан бери спорт жаатында, башка жаатында достошуп, кошо жүрүп келебиз. Коткелди жөнүндө айта турган болсок, Коткелди бул башка спортчуларга караганда айырмаланган жагы характер. Тынбай мээнеткеч. Мисалы, башка спортчулар 2 мал, 1 мал тренировка кылса, бул 3 мал тренировка кылып. Характер да, мындай характер бар да, мен жетем деген максатыма жетем деп ушундай.
Каарманыбыз алдыда грэпплинг боюнча дүйнө чемпиондугунда алтын медаль тагынсам деген мүдөөсү чоң. Андан соң гана ММА боюнча өзүмү сынап көрсөмбү деген пландары бар экендигине токтолду. Айнура Машрап кызы, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.